катары, академик, врач катары, ушул мекеменин жетекчиси катары менин астымда 900 адам иштейт. 500 адам bir күндө жатып дарыланат. Жылына 14 миңге жакын адамды дарылайбыз. Мен сизге айтып коеюн, бул илимий борборду сактап калышыбыз керек. Бул илимий борбор иштеш керек, өсүш керек. Мунун статусу керек болсо, улуттук илимий борборго айландырыш керек. Мына жерде мен көрсөттүм, азыр сизге да келип көрсөткөм, ошол проекттин көргөнсүз. Кудай буюрса, февралда келип, өзүңүз келип, ошол капсуланы салмаксыз. Бул министр ошону токтотуп койдум деп атат. Мен салдырбайм, мен кылдырбайм деп атат. Мен себебин билбей атам. Мен сизге ушу кайрылып атам, урматтуу биздин президент. Сиздин саясатыңызды колдойбуз. Себеп дегенде сиз өзүңүздүн катышуңуз менен 20 миллион сом бөлдүрүп ушу проекттин жасаттырдыңыз. Анан келип иш токтоп калганын мен түшүнбөй атам. Эмне үчүн мындай болуп атат? Бул илимий борборду сактап калыңыз, өстүрүңүз, коллектив иштеш керек. Эгер жеке мен эле сиздерге жолтоо болуп атса, мен бүгүн жазып бергенге даярмын арызымды. Рахмат.